Жакында эле Бишкекте Кыргызстан саясий партиясынын съезди өткөрүлүп, анда Кыргызстанды өнүктүрүүнүн саясий экономикалык багыттары белгиленип, аталган партиянын ишмердүүлүгүндө айрыкча сөздөн ишке өтүү жагдайы аныкталган. Талас чергесинде өткөн жолугушууда Кыргызстан саясий партиясынын өкүлү, Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бүгүнкү күндүн көйгөйүн чечүү утурумдук иш, ал эми өлкө эгемендүүлүгүн жана эл биримдигин сактап калуу төлүктүү баалуулук экендигин белгиледи. Бүгүн Кыргызстанда көйгөй көп. Канча жолдун жыртыгы бар, үстү шамалап кеткен мектептер бар, жылыбаган садиктер бар, жарыбаган айлык алган мугалимдер бар, врачтар бар. Бирок бул көйгөйдүн бар отурумдук. Биз жетишкендик, бул эгемендик төлүктүү. Манас атабыз кыргыздын кызы күн болбосун деп, баласы кул болбосун деп ушуну билишкен. Биз үчүн эң кымбат, өмүрдөн да кымбат. Бұл Қырғыз мамлекеттин эгемендүүлүгү. Ким ошого шек келтирсе, ким ошого касиетине каршы чыкса, бул чыккынчы. Ким ошонун казынасына кол салса, ошол чыккынчы. Кыргызстан саясий партиясынын өкүлдөрүнүн Талас чергесиндеги жолугушуусу белгилүү спорт чебери, аталган партиянын мүчөсү Байгазы Кенжебаевдин демилгеси менен уюштурулган. Биздин 80% ушул саясий кеңешке кирген азамат жигит кыздардын жашы 40-45 жашта түзөт экен да. Анан экинчи жагы бул көбүнчөсү ишкерлер. Биздин партиялаштарыбыздагы бардык ушу Кыргызстан боюнча чет өлкөдө иштешип, жашоодун ысык суугун көрүшүп, азыркы учурда өздөрүнүн багы элине, жерине мындай эмгек кылышып, жумуш берип башташты да. Ошон үчүн биз ушу мындайча айтканда бул курамы да мага абдан жагат да. Ошон үчүн мен ушул Кыргызстан саясий партиясын тандап киргендигимдин себеби ушул жакта да. Жолугушуу кыргыз эстрада ырчыларынын концерттик программасы менен коштолуп, жергиликтүү калкка жагымдуу маанай тартуулады. Өз кезегинде Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кыргызстан саясий партиясынын негизги максаты учурда куру сөздөн ишке өтүү жана өлкө экономикасын өнүктүрүү деп билдирди. Биз бүгүн Талас чергесине биздин партиялашыбыз ошол саясий кеңештин мүчөсү Байгазы Кенжебаевди колдоп келдик. Ал ошол кыргыз спортуна күйгөн көрман, кыргыз спортунун патриоту. Келечекте биз андан саясатты эмес, кыргыз спортун көтөрө турган мыкты адамдардын бири деп күтөбүз. Кыргызстан саясий партиясы жакында өзүнүн съездин өткөздү. Бул негизинен ошо Кыргызстанга буга чейин эмгек кылып, өзүнүн өмүрүндө ийгилик жараткан ишкерлер, коомдук ишмерлер, мамлекеттик кызматтагы адамдар, депутаттар, саясатчылардан турат. Негизги багыт Кыргызстандын экономикасын көтөрүшү. Саясаттан азыраак, экономикадан көбүрөөк, башкача айтканда сөздөн ишке өтүү. Биз парламентте 5 жыл бирге иштештик. Кимдин ким экенин билебиз. Биз санаалаштарбыз, пикирлештербиз. Биз ошол жакынкы күрөштө, чыныгы күрөштө, акыйкат күрөштө өз эмгегибиз менен, өзүбүздүн акылыбыз менен, билимибиз менен, интеллектибиз менен катышып, жеңип чыгып, кыргыз элине чындап кызмат кылыбыз келет. Бурмаыл Чабдаров, Асқат Чыныбаев, Талас району.